Салам достор, бүгүн сиздер менен ушундай таблицаны түзүүнү үйрөнөбүз. Эгер сиз ушул таблицаны түзө алсаңыз, анда Word'дө каалаган таблицаны түзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анткени сиз бул жерде бул таблицаны түзүү менен таблицага тиешелүү болгон баардык билимдерге ээ боло аласыз. Анда эмесе баштайлы. Биз өзүбүздүн папкабызга киребиз. Бул жерде документ деген папканы ачабыз жана ушул жерге таблицаны түзөбүз. Word файл ачабыз, ал үчүн мышканын оң жагын басабыз. Создать тандайбыз, Word'дү тандайбыз жана атыны таблица деп беребиз. Enter'ди 2 жолу басуу менен биз Word'ду ачабыз. Word ачылганда, алгач эле Word ачканда биринчи стандарт шрифтке жана 14 размерге коюп алышыбыз керек. Time New Roman 14 шрифт. Эми вставкага киребиз, таблицага киребиз, каалаганча белгилеп алабыз. Анан биз керексизин кайра өчүрсөк болот, керектүүсүнү кайра добавить этип койсок болот. Бизге эми Alt Tab менен мен ачылган барактарымды көрөм. Кайсы жерде менин кандай документим ачылып турат. Мен бир Word'га киришим керек, бир мына таблицаны көрүшүм керек. Ушул сыяктуу бир бул жакка, бир бул жакка өтүп иштеймин. Бул убакытты үнөмдөйт. Кайра кирип бул жака мышка менен жылып отурганга караганда Alt менен Tab'ты колдонсоңуздар батыраак болот. Эми бул жерге нумерация жазам. Нумерация жаздым. А бул жерге 1 деп жазам. Ылдыйга караган стрелканы басуу менен 2-ни жазам. Нумерациянын ячейкасы бир аз кичинерээк болот. Ушул сызыкка барып, мышканын сол жагын басуу менен бир аз жылдырабыз. Жана бул жерге наименование деп жазабыз. Наименование деп жазабыз. Өзүңүздөр байкагандай, буну мындай ылдыйдан өдөгө карап жаздырыш керек. Ал үчүн мышканын оң жагын басып, ушул жерге келип, направление текстке кирип, текстти тандап караңыздар, өзгөрдү. Эми буга бир аз чоңойтуп коебуз, мындан да көп. Биз тексттердин баарын жазбайбыз, анткени убакыт кетет. Биз таблицаны түзүп үйрөнүшүбүз керек. Ичини толтуруу оңой эле. Эми мына жерге информатика, анан теория деп жазып коелу. Информатика. Ылдыйга стрелка басабыз жана теория деп жазабыз. Теория. Эми мына жерге распределение деп турат, ошону жазабыз. Мына жерге. Биз бул жерге жазаардан мурда таблицаны караңыздар. Бул ортосунан бөлүнүп, жана бул жагынан дагы бөлүнүп турат. Биз ошону түзүп алышыбыз керек алгач. Ал үчүн вставкага киребиз, таблицага киребиз, нарисовать таблицу кылабыз. Эми биз бөлгөндө ушул эле ячейка бөлүнөт экен. Мына аягына чейин эмес. Ушул эле ячейканы ортосуна келип, мышканын сол жагын басып, кое бербестен бул жака келсе көз сызылып калат. Эми ылдыйга акыркы ячейкага жеткизбей ушундай сызып алайлы. Кааласак бириктирип койсок болот. Эми бул мына жерде мынага дагы сызып койсок болот экен. Бирок ушунун ичин толтурайлы. Бул эми карандашты жоготуш үчүн ушул жерге эле 2 жолу басабыз. Эми бул жерде распределение деп турат. Распределение. Бул жерде экзамен, зачет деп турат. Экзамен. Оң жакка караган стрелканы бассак, оң жакка өтөт да. Эми зачет дейли. Эми өзүңүздөр байкагандай, бул дагы ылдыйдан өдөгө карап жазылыш керек. Белгилейбиз. Ушул үчөөнү мышканын оң жагын басып, направление текст. Эми бул жакта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ячейка болуш керек. Бизде 1, 2, 3. Мына жерге келсеңиздер, мына плюс чыгат.
же болбосо ушул жерге келип мышканын оң жагын басып вставить тандап мына слева же справа деген бар. Ушуну бассаңыздар таблица добавить этилип кете берет. Эң оңой жолу мына жерде плюсик чыгат, ушу плюсту басасыздар. 7 ячейка керек беле бизге? 1 2 3 4 5 6 7. Бизге ортосу сызыгынан керек эмес болчу да. Артка кайтабыз. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Мына ортосунан добавить этели. Анда деле ушундай. Макул, бириктирип кое беребиз. Мышканын оң жагын басып объединить кылабыз, биригип калат. 1 2 3 4 болду. 5 6 7. Буну деле бириктирип коебуз. Белгилеп туруп объединить кылып атам. Караңыздар, белгиледим, мышканын оң жагын бастым, объединить кылдым. Белгиледим, мышканын оң жагын бастым, объединить кылдым. 1 2 3 4 5 6 7 ячейка болду. Эми үстүңкү бөлүмү баары биригиш керек экен. Нарисовать таблицу кылам. Мына жерде мына жакка чейин баарын белгилейм. Эми астыңгысы эң аягы менен эң башы керек эмес экен. Эң аягы менен эң башы керек эмес. Эми мына жерде эң башы керек эмес жана аягынан экөө керек эмес. Эң башы керек эмес, аягынан экөө керек эмес. Биз сызып болдук. Эми бириктиришибиз керек. Ушул сыза турган карандашты кантип жоготот элек? Мышканын сол жагын 2 жолу басабыз, жоголуп кетти. Эми бириктиребиз үстүңкү ячейканы. Мышканын оң жагын басабыз, объединить кылабыз. Мына жерде да мышканын оң жагын басабыз, объединить кылабыз. Бул жерде да мышканын оң жагын басабыз, объединить кылабыз. Биздин таблица даяр болду. Мына жери всего дейли. Мына жери объем дейли. Объем. Объем. Буну центрге кылышыбыз керек. Мындан бассак ортого жылат. Эми мына жерде с преподавателем преп деп коелу. Мына жерге аудиторные знания аут деп коелу. Мына жерге индивидуальный мына жерлерине мындай эле жазып коелу, убакыт кетпестен. Кааласаңыздар жазып чыгыңыздар. Эми караңыздар, мыналар баары направление текстке кирип, астынан өйдөгө кылабыз, Всего дегенди дагы. Направление текстке кирип, астынан өйдөгө кылабыз. Бул экөөнү белгилесем, мына бул текстте кошулуп калат, ошон үчүн бир-бирден мышканын оң жагын басып, направление текст кылып, өзгөртүп алдык. Эми биз үстү жагыны бүттүк. Ылдыйда 3 таблица болуш керек экен, 3 катар. Мына жерде всего дегенде 1 2 3-өнү бириктирип коет экенбиз. 1 2 3. Мышканын оң жагын басып объединить кылдык. Бул бизге керек эмес. Белгиледим. Клавиатурадан backspace'ти бастым. Өчүп кетти. Эми караңыздар, биздин таблица даяр болду. Биз буларга ушундай түс беришибиз керек. Ал үчүн белгилейбиз. Мына жерде челек турат, заливка. Каалаган түскө боеп коебуз. Кааласаңыздар сары түскө бояңыздар, кааласаңыздар кызыл түскө бояңыздар.
Dayar болду. Эми биз үстүнө жазышыбыз керек эле бул кандай таблица.